Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун демилгеси менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусунда Ысык көлдүн жээгин жана түбүн тиричилик таштандыларынан тазалоо боюнча иш-чара өткөрүлдү. Кумтөр Gold Company'нын президенти Алмазбек Бартабасов Ысык көлдүн флора жана фаунасын сактоо үчүн бүгүнкү иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеп, бул акция Кумтөр ишканасынын экосезим долбоорунун алкагында уюштурулуп жатканын кошумчалады. Ысык көлдү жана анын тегерегиндеги таштандыларды тазалоо бул катардагы эле ишемдилик эмес, бул абдан маанилүү экологиялык акция. Экосезим бул ар бир мекендешибиздин экологиялык жоопкерчилик сезимин ойготууга багытталган жакшы долбоор. Кезектеги экологиялык акциябызды дал ушул ыйык көлүбүздү тазалоого арныганыбыз да жөн жерден эмес. Анткени Ысык көл жаратылыштын бизге берген баа жеткис белеги. Мындай уникалдуу жерге кам көрүү, келечек муундар үчүн таптаза бойдон сактап калуу канчалык маанилүү экенин ар бирибиз билишибиз керек. Бул аракетибиз башкаларды да ушундай жакшы иштерге катышууга шыктандырат деп ишенебиз, деди компания башчысы.